Чубак ажы эл арасында бир гана өзүнүн кадырын өстүрбөй, динге кызмат кылып жаткан жалпы молдолордун, имамдардын, дааватчылардын кадырын да көтөрдү. Элдин динчилдерге болгон көз карашын жакшы жагына өзгөрттү. Бийликтеги адамдарды динге көңүл бурууга, мусулмандар менен эсептешүүгө аргасыз кылды. Бир сөз менен айтканда, элдин бардык катмарына жагып, баарынын жүрөгүнөн орун алды. Берүүчү да, алуучу да жалгыз Аллах Таала экенин эч бир мусулман тана албайт. Аллах Таала пенденин тагдырына эмнени жазса, пенде ошону көрөт. Кыргыз элинин бактысына өзү ырыологон аалым устаздын өмүрү да кыска экенин эч ким билген эмес. Баарыбыз эртең да, бүрсүгүнү да Чубак ажынын сабагына катышып, сурообузга жооп алып, куйкум сөздөрүн угуп, кызыктуу жоопторуна күлүп жүрө беребиз деп ойлогонбуз. Бирок андай болгон жок. 2020-жылдын 11-июлунда ый, кайгы жана муң менен таң атты. Бул күнү атадан жетим калган уул, кыз эле эмес, же күйөөдөн жесир калган жубай эле эмес, аалым уулунан айрылган эл ыйлап таң атырды. Бул күнү жер таянган ата, жөрмөлөгөн бала ыйлады. Бул күнү кылым жашаган кары, 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек жаш ыйлады. Бул күнү ак жоолукчан эне, ак калпакчан ата ыйлады. Бул күнү күлкүдөн башканы билбеген кыз, оюндан башканы билбеген бала ыйлады. Бул күнү дос да, душман да ыйлады. Бул күнү баары ыйлады. Бул күнү элдин сүймөнчүгүнө айланган чыныгы эл уулу, 3 уул, 3 кыздын атасы Чубак ажы Жалилов эски өнөкөт оорусуна, ааламды каптаган кара бале пандемия кошумча болуп дүйнөдөн өткөн эле. Эл уулу, эл сыймыгы Чубак ажы артына ат көтөргүс эмгегин калтырды. Чубак ажы айткан деген маселелер ооздон оозго, улуудан кичүүгө өтүп, улам-улам жаңылана берерине шек жок. Аалым уулун сагынган эли үчүн устазыбыздын 5 китеби, видео сабактары жана ооздон оозго өткөн куйкум сөздөрү пайдалуу сабак боло берерине ишенебиз. Сиз ар дайым биздин эсибиздесиз. Көргөн адамды бир жылмайткан жаркын элесиңиз көз алдыбызга тартылып, жүрөгүбүздө өмүр бою сакталасыз. Аллах Таала сиздин билип билбестен кылган күнөөлөрүңүздү кечирсин. Кабырыңызды нурдуу, акыретиңизди абат кылсын. Кыяматта жеңил эсеп менен бейишке киргизсин. Бул дүйнөдө дин үчүн кылган мээнетиңиздин дөөлөтүн акыреттен көрүңүз.